ta'budu illallah. Allah'dan başka sığınma. Ve la tuşriku bihi şey'a. Allah'dan başka şirk keltirmeyin. Ve bil valideyni ihsana. Ata-enelerge en çıraylı muamele kılgın. Ve bidil qurba vel yetama vel masakin. Jakınlarыңarga, жетим жесирлерге, bularga жакшы мамиле кылгын. Жетим жесирлерге de, кембагалдарга da жакшы мамиле. Allah subhanahu wa ta'ala barıza tawfik versin. Gün sayın sınavda ekenimizni unutmaylı. Gün sayın yaşoobuz kıskarıp kichine azayıp atkanı unutmaylı. Gün sayın ahiretke ketip atkanımızды unutmaylı. Biribizge estete жүрөйлү. Biribizge estete жүрөylү. Gündüzü, tünümüzdü dağı, gündüzübüzdü dağı zikir menen nurlaylı. Şükür menen nurlaylı. Tövbe menen nurlaylı. Sowaptar menen elhamdülillah. Bizde mındayda turganlar karаңыздар. Namaz okugan sowap. Namaz taştap koygan kanday? Çoң günü. Aram işlerdi kılgan günü. Aram işlerdi kılgan günü. Aram işlerdi oşol aldığınızdan gelgen aram işti kılbay koygan sowap. Maşallah. Bunu jakşı biliş kerek da. Aram işti ege duşunça olup kaldı. Aram işti kılbay buga sowap. Bukhari şerifte de rivayet gelir. Allahu akbar. Bani İsrail'de 3 yaş jigit talaga çıkıp katı güngürgürüp jamgır katı jağanda ünkürgө kire kaçıp başpayan tağıp anan jogor jatan asma oşol toonun başынан çoң aska düşüp ünkürдүн оозун жаап калат да. Эми жарык жок. Кыйкырайын десең башка жок. Азыркы учурда телефон жок. Бирөөгө айтып коюп келгиле, эптеп тияктан эме кыл бир экскаватор бир нерсе кылып тартып койгула деп. Кимге кыйкырасың? Кимге үнүң жетет? Шамал тосуп калган. Анан буларга эми аргасы жок. Өлүмдөн башка көз эчтеке көрүнбөй эле турат. Үчөө кеңешип туруп айткан экен да. Ким Алла үчүн жашоосунда эң бир жакшы амалы болсо, ортого койсун дагы Алладан сурасын дейт. Ортого койсун Алладан сурасын. Ошондо бирөө айткан экен, я Алла дуа кыл. Мен дайым ошо кой кайтарып, эчке кайтарып, алардын сүттөрүн саап келгенде кечинде биринчи ата-энесине берчү экен да. Балдарынан мурда ата-энесине берчү экен. Ошо Алла ата-энесине бергени ушул Алланын ыраазычылыгы үчүн деп берчү экен да. Балдары болсо бир жолу келсе, анан кийин кашканын балдарына берчү экен. Бир жолу келсе, ата-энеси уктап калыптыр. Алар ойготконду, уйкусун бузганды жакшы көрбөдү да. Анан балдары болсо эми бер деп эле путуна жармашып эле эми ал күн сайын ушу бекем ниет кылып амал кылып койгон да. Ата-энеме берем, ашканын балдарыма берем деген да. Анан буларга бербейт. Булар анан путунан ар жак бер жакта курсак ачып уктап калышат. Таң аткычакты күтөт да. Ойгонгондон кийин анан берет. Я Алла, ушул ишти мен сени ыраазычылык үчүн кылган элем. Эгерде ушу сени ыраазычылык үчүн сен бардыгын билүүчүсүн кылган болсом, анда бизди мына абалдан чыгаргын дейт. Десе, Аллаху акбар, бая таш жылатын. Эшикке жаап калган аска таш жылып, бир аз жылчык бирок чыга турганга мүмкүн эмес да. Аз-маз аба кирет, аз-маз жарыктык кирет. Бирок чыкканга мүмкүн. Экинчиси болсо айтат. Бунун бир амасынын кызы бар экен, сулуу экен. Бул ошого ашык болуп калган экен. Анан кийин дайым мүмкүн жертип, анан бир ушундай неме болуп калып, ал тигиге эми кыскасы айтканда мамилелери келип келбей жүрүп, анан тиги бир ушундай эми жашоонун бир муктаждыгына чалдыгып калып, тиги кыз аргасыз мындан эми акча сураганга, бул акчасы көп экен. Бергенин сурайт. Бул анан бир жолу берет. Дагы сурайт. Бол бербейм. Бир шарт менен берем. Эгерде сен мүмкүнчүлүк бере турган болсоң, өзүңө мага, то есть мен менен кошула турган болсоң, мен ошондо гана сага берем депчи. Анан тиги башка эчтеке жок, арга жок. Бирок тиги аябай Кудайдан корккон, ыймандуу кыз экен да. Анан арга эмне кылат эле? Макул дейт. Бирок ошондо бир жаман ишке жакындап калганда, бирок тилинен баары бир ыйман түртүп чыгарат да сөздү. Кудайдан корккун. Сен мага эгерде мени турмушка ала турган болсоң, адал жол менен алгын. Адал жол менен мага жакындагын. Адал жол менен коштун. Кудайдан корккун деген сөзүн бир ооз айткан ушул жерден арам нерсени таштай берет да. Болду.
Allah'dan korkun. İttaqullah деген bir söz менен. İttaqillah деген bir söz менен. Анан баягы ал 100 динар бош керек. Ошонусун да калбай коет, тажачы берген акчасында. Я Алла, эгерде мен ушуну сен үчүн кылган болсом, бизди мына абалдан чыгаргын дейт. Sen üçün uşu avaldı ya Allah. Sen üçün uşun dedim yeter. Uşu aram nerseni sen üçün taşladın. Ara. Oşun için biz ayet etkanız. Aram nerseni kılgan günü. Aram nerseni taştığım neken? Ulu ibadat. Jönökö ibadat емес. Aram nerseni eğer de Allah'dan korkup taşlap koysan ulu ibadat. Ulu ibadat. Bir sana jamandık kıldı ele. Ağa bir jamandık kılayın dep kaldın. Bir kayttın jamandığından. Ulu ibadat. Ulu ibadat. Чынтасыз ба? Мүмкүнчүлүк бар, күнөө кылганга. Ошол мүмкүнчүлүктү карап туруп, напсыны кармап туруп, Кудайдан коркуп, дозоктон коркуп таштап койдуңуз. Улуу ибадат. Жөнөкөй ибадат эмес бул. Анан да бир аз ачылат, жарык көбүрөөк, шамал да кел. Бирок чыкканга мүмкүнчүлүк жок. Дагы чыгат. Үчүнчүсү анан айтат. Бир кишини ишке алган экен, иштеткен экен, эгин кылып. Анан да акысын берейин азмас сөз менен ылдыйөдө болуп кеткенде таарынып кетип калган. Бир канча килограмм. Анан я бер десе болбойт. Эми буну мен эмне кылам эми? Тиги албай кетип калды тарынып. Кой деп анан буга машаалла өзүнүн баягы эгинзарларына эгиндерин айдаганда бунукун да өзүнчө айдап. Жыл сайын түшүмүн алат, айдап коет. Көбөйүп кетет, ошого да уй алып коет, кой алып коет, көбөйүп кетет. О, бир канча жылдан кийин баягы келет. Билесиңби? Мен сенде баягында бир канча килограмм даным калып кетпеди беле? Ошону кайтарып бер депчи. Эстедим, бер кел деп чакырып келип сарайды көрдүм. Мына уйлар, анау койлор, мынау дандар бардыгы сеники. Бардыгын алып кет дейт да. Тик айтат, сен мени маскаралап атасың дейт. Үстүмөн күлүп атасың. Күлбөй эле. Ушу сен тарынып кетип калганда, ушу мен эмне кылам? Бирөөнүн акысы мага кереги жок. Ушу эгип кое бердим, көбөйө берди. Мына бүгүн ошо мен сага кайтарып атам дейт. Я Алла, ушуну мен сен үчүн кылган болсом, ушу амалымдын я Алла урматынан ушу жерде жардам бергин дейт. Толугу мен ачылат, толугу мен чыгат да. Көрдүңүзбү? Туган ушул жерде алхамдулилlah мамилени айтып атат да. Караңыз. Биринчиси ата энеси менен болгон мамиле. Аллаху акбар. Я. Экинчиси баягы кыз менен болгон мамиле. Үчүнчүсү болсо машалла бул менен болгон мамиле. Үчөөндө тең ибадат эмес. Адамдарга болгон мамиле. Ортосунда адамдарга болгон мамиле. Алла менен болгон эмес. Чынтасыздарбы? Орозо, намаз, Кур'ан. Адамдар менен болгон мамилени кандай? Ачып салды барды. Ошон үчүн туугандар, иншалла биз дагы аракет кылайлы, арам нерселерден сактанайлы. Арам нерселерди таштайлы. Арам нерселерди. Адалды көп кылайлы, экөөнү да тең сооп. Адалды аткарган үчүн да Алла сооп берет, арамды таштаган үчүн да сооп берет. Аракет кылабызбы иншалла?